Bütün Kırgızstan Madumarov. Көпчүлүк кандай чечсе ошондой болуп кете берет. Аны түшүнөбүз, бирок регламент деген бар, мыйзам деген бар. Мындай бир атууга кетип бараткан кишиге дагы соңку сөз берет. Маалымат берилиши керек. Кетүү деген бул конституциялык кызмат. Кызматтан кетирүү үчүн жүйөлүү себептери болуш керек. Жүйөлүү себептеринде фракция тиешеси жок статьяга шилтеме жасап атат. Ошол статьяны аткарбагандыгы үчүн деп. Ал беренеде өз убагында кызматка сунуш кылбай койгондугу жөнүндө сөз кетип баратат. Эгерде биз жогорку кеңеш азыр унчукпай туруп ошого добуш берип койгон болсок, биз дагы өзүбүздүн сабатсыздыгыбызды көрсөтөбүз. Мыйзамды сактабагандыгыбызды көрсөтөбүз. 122 берене ал таптакыр башка берене. Мына шашылып жасаган иштин акырети ушундай болот да. Шашпай жасаш керек. Биз ушул жерден дуулдап 2 мартта шайлап бергенбиз. Эгерде кызматтан мөөнөтүнөн мурда бошотуу деген болсо өтө жүйөлүү себептер болуш керек. Чакыралы, угалы, кайсы себептерден улам бошотуу жөнүндө сөз кетип баратат. Эмне себептен алдын ала бошотуу жөнүндө сөз кетип баратат. Биз угушубуз керек да, көрүшүбүз керек да. Бизде баягы туура эмес себепчи болуп калышыбыз мүмкүн. Өтө жаман, мыйзамсыз ишке себепчи болуп калышыбыз мүмкүн добуш берүү менен. Эгерде келип айтып деп ушундай кемчиликтерим бар, мени бошотуп койгула деген болсо, анда маселе жок. Биз адамдын тагдыры менен, мамлекеттик институт менен, конституциялык орган менен иш кылып атпайбызбы? Анан бир фракция бошотсун деп койсо, бошотсун деп чечим чыгарып берип, биздин фракция конституциянын 44-чү беренесин аткарбай аткандыгы жөнүндө өкмөттүн кызматтан кетүү жөнүндө киргизсек, жок, болбойт деп чечим чыгарып берип, мына ошол чечим кабыл алган азаматтар чыксынчы трибунага, мен 1-2 суроо берейин ошолорго. Эмне негизде ушундай чечим кабыл алды? Кандай негизде бүтүн Кыргызстан фракциясынын чечимин четке какты? Чыксын, жооп берсин, анан жөн эле отуруп алып, ушундай чечим чыгарып койсо, добушка коюп эле отура беребизби биз? Статистика комитети болуп. Рахмат. Ушуну эске алышыбыз керек. Рахмат. Урматтуу Атахан Кимсанбаевич, бул жерде отурган депутаттардын баары сабаттуу деп эсептейбиз. Ошон үчүн элдин добушун алып, тандалып, иргелип, ошо сабаттуу экенин, тажрыйбалуу экенин эске алып шайлаган депутаттар отурат бул жерде. Жогорку кеңеш сабаттуулугун көрсөтүп эле келатат. Мен сизге айтып коеюн, Атыр Абдрахматованы биз чакырдык, расмий түрдө чакырылган, келген жок. Биз бардыгын мыйзамдын, регламенттин негизинде алып баратып жатабыз. Сиз өзүңүздүн маалыматыңыз болбосо эле чыгып алып, ушундай сындап айта бересизби? 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Анда 122-чи берене эмне жөнүндө? Айтып койгулачы мага. Атахан Кимсанбаевич, бул маселе боюнча мен дайым айтам. Сиз өзүңүз дагы ошону колдоп, коштоп айтып келесиз. Мына кандай маселе болбосун, биз комитеттердин жыйынында карайбыз деп. Ошол комитеттин жыйынына сиз катышпайсызбы барып? Өзүңүз сурабайсызбы? Ошол жерде сүйлөбөйсүзбү? Сиз өзүңүз комитеттердин жыйындарына такыр катышпайсыз дагы, эл аралык комитеттен башка өзүңүз мүчө болгон. Анан келип туруп ушул жерден дайыма чыгып, ушул акылдуу сөздөрүңүздү айтасыз, Атахан Кимсанбаевич. Эми андай болбойт деп сиз айтсаңыз эле жараша береби? Нурлан мырза, биринчиден жабык эшик артында өтүптүр, экинчиден сиз төрага катарында маалыматыңыз болуш керек. Мен ошол комитеттин, парламенттин чечими менен Өзбекстандагы референдумда болдум. Ал сөзүңүздү артка алыңыз. Катышпайсыз андай мындай. Мен чакырылган комитет, кайсы комитетке чакырган болсо мен катышам. Өзүмдүн комитетимде такай. Мен ошону айтып атпайм, сиз эл аралык комитеттен башка комитетке катышпайсыз деп. Мен Ташкентте отуруп, бул жердеги комитетке катыша албайм. Биринчиден, экинчиден, мына жанагы айтыңыз, мына юристти кайда чакырып атасыз. 122-чи берене эмне жөнүндө? Атахан Кимсанбаевич, сиз сабыр кылып турсаңыз, азыр мына Бакыт Үсенович баяндамачы окуйт. Ошону окуганга анан айтып атпайсыз. Сиз эмне эле шашып өзүңүз айтмакчы, арабанын алдында чоп кетип атасыз өзүңүз. Токтомду добушка коем деп атасыз. Сабыр кылып туруңуз, окуйт азыр. Мына токтомду баяндамачы баяндама жасайт. Анан корутуну комитеттин корутуусу окулат, анан кийин добушка коюлат, Атахан Кимсанбаевич. Процедура менен кетип атпайбызбы? Мен ушуну коердун алдында бардык процедураны аткарып атпайм, Атахан Кимсанбаевич.